Буюрса алдыда конкурстук маселелердин баары алдыда турат. Биз деген баштай эле нерсеге биз алдын ала эле ошого силер кепилдик бере аласыңарбы, же болбосо ошол таза өтөбү деп мындай кооптонуу сезимдер көбүрөөк болуп атат да коомчулуктачы. Эгерде биз жанагы стандарт боюнчачы ага эч качан жетишпейт. Эртең эле 3 жыл өтөт, ошо мектеп директорлорунун баарын кайта алмаштырыш керек. Анткени мен бизде стандарттар, окуу стандарттары предмет боюнча аябай татаалдашкан. Андай директорлорду кармоонун эч кажети жок. Аны ким алып атат? 5 жылга берилип атпайбы? Саламатсыздарбы? Эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү, аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. Кыргызстанда 5 жылдан ашык иштеген мектеп директорлору кызматтан алынат жана мындан ары билим берүү мекемелеринин жетекчилери сынактык тандоонун жыйынтыгы менен 5 жылга дайындалат. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Ошондой эле кечээ жакында эле жогорку окуу жайларга кабыл алуу тартиби күчүнө кирди. Ага ылайык жогорку окуу жайларына тапшыруу 2 мезгилде өткөрүлөт. Жазында жана кышында. Биз бүгүн талкуу берүүбүздө ушул билим берүү жаатында жасалып жаткан реформалар тууралуу сөз кылабыз. Биздин студиябызда конокто Билим берүү академиясынын вице-президенти Токтобүбү Ашымбаева менен Мамлекеттик саясат талдоо борборунун директору Алмаз Тажибай болмокчу. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер биздин студиябызга. Алгачкы эле суроом Токтобүбү айым сизге узатайын. Сиз ушул убагында Билим берүү министрлигинин орун басары болуп тургансыз. Негизи эле ушул билим берүү жаатында кандай реформалар муктаж? Билим берүү системасы бул өтө чоң, анан консервативдүү мындай системада. Билим берүү системасында, айрыкча мектеп системасында билим берүү системасынын кайсы бир реформаларынын жемишин көрүш үчүн кем эле дегенде ошол бала мектепке кирип, ал мектепти бүтүп кеткенге чейинки мезгилди камтыйт да. Ошондуктан ар бир жүргүзүлүп аткан реформа же болбосо жаңылануулардын баары бул замандын ушул өзгөрүшү, замандын талаптары, жаңылануу мезгилдерде бул көп мындай ресурстарды дагы, көп мындай өзгөрүүлөрдү дагы талап кылат да. Анан көп эле учурда ошол реформалар жүргүзүп атат, бирок ошол реформаларда такыр жыйынтык чыкпай жатып атат деген түрлүү сын пикирлер айтылат. Бирок мындай ичинен көрүп аткан педагогдор, системада иштегендер кайсы бир өзгөрүүлөрдү сөзсүз түрдө байкайт. Ал өзгөрүүлөр ошол билим сапатын жакшыртууга багытталат. Рахмат. Алмаз мырза, деги эле ушул билим берүү системасы кандай реформага муктаж? Анткени акыркы учурларда билим берүү мыйзамына дагы өзгөртүү киргизилип атат. Сиз ошол жумушчу топто мүчө экенсиз. Кандай өзгөртүүлөр киргизилип атат учурда? Албетте, мисалы ошо 30 жылдан бери биз көрүп атпайбы, билим деңгээли ПИЗада же башка кандай бир баалоо балдардын жетишкенди, мектеп окуучулардын жетишкендерин көрсөтүп атат. Биз ошо стандартка жетпей, сапаты жетпейт да, балдардын жеткени 44% ошондой кем болуп калып атат да. Демек, ушу калыптанып калган биз баягы совет доорундагы системаны мактап атып, ошону калтырып койгонбуз. Бул эгерде 90-жылда эле өзгөртүү баштаганда тилекке каршы биздин академиялык ошол жерде ошо окуучулардын жааматтары дөбөт коюп реформа бербей койгон. Кайта эле совет, ошо совет доорунан ушул убакка чейин сактап келебиз. Албетте, кичине реформалар бар. Узарып келгенде, демек, ошонун баары анан көрсөттү. Жана акыркы жолу 2009-жылы ПИЗада көрсөттү, 2007-жылы биринчи. Анан кийин ПИЗага катышпай койдук. Анткени мен уят болобуз,
кокуй деп анан министрлер өкмөт коркуп элдин артына эмне кылабыз депчи, бирок ошондой эле статус-кво деп коебуз, ошондой көйгөйлүү билим берүү системасын сактап келген. Мисалы албетте көп өзгөрүүлөр, сырттан келген жардамдардын баары кандай бир реформа кылып эле кандай бир үйрөтүп коюп, бирок жыйынтыкка жеткен эмес. Эгерде ар бир тармактан карап көрсөк, эми ошону жөнгө салыш үчүн албетте мыйзам керек. Мыйзам деген бул ошо системаны өзгөртүү боюнча болуш керек. Анан биз ошо жарандык коом менен мурдагы жылы чыкканда, ошо өкмөт жактан билим берүү жактан мыйзам чыгарганда, биз аяктан көп коррупциялык, жемкорлук системаны көрдүк. Биз ошо жарандык коомдо, биздин борборда ошо биз башка мындай айтканда талдоо борборлор менен караганда, мисал келтире кетсеңиз, натыйжасыз ошо мыйзам экен депчи, анан ошо декабрдан баштап, 21-жылдан баштап биз ошо жарандык коомдор биригип, ошо кандай бир сүйлөшүп, көп ошо апрелге чейин, анан апрелден кийин ар бир жана беренелерин баарын талкылдап, жокко чыгарып, өзүбүздүн сунушубузду берип, эми мына акыркы ушул айдын башында министр менен жолукканда көп маселелерди чечип алдык. Министр мисалы Алмазбек Бейшеналиев өз ойлорун, пикирлерин айтты. Көп учурларда ошо биз менен макул, мисалы ваучер механизмин киргизүү каржылаганда. Биз жөн эле бир мектепте 30 мугалим болсо ошолор каржылап коебуз. Ошондой эле акча, мисалы 170-200 киши бала комплектин болсо ошол эле акча алат, 2000 киши болсо деле ошол эле акча алат да дегендейчи. Ошону кылбай ваучердин механизмин киргизип атабыз. Анан жанагы лицензия, уруксаат берген нерселерди алып салгыла десе, министр дагы макул дейт. Мисалы бала бакчаларды лицензияны алдырып салуу, анын кереги касиети жок. Анан кошумча билим деп коет, билим берүү. Бул мисалы кошумча бир кандай бир курстар болобу, ушундай же болбосо балдар жанагы бийге барышпай, мындай кружокторго барып аткан ошолорго кереги жок депчи. Ал лицензиябы кандай бир мектепте, анан жогорку окуу жайларда болсун, бирок эң мындай жеңил шартта, мындай айтканда, ар бир лицензия алам десе, элден мурун ошол жака мындай уведомительный деп коет, жазып коет, андан кийин ошондой берилген деген шартка деп ошону ойлоп атабыз да. Анан көбүнчөсү бул билим берүү министрлери мыйзамды бузбай, биз билебиз жоболор бар да, билим берүү министри ошо лицензия боюнча. Азыр жаңы дагы жобону илип коюшту, бирок биз айтып атабыз, аны илбей кайта алып салгыла, анткени мен жаңы мыйзам чыкканда ошого тууралуу. Жаңы мыйзам боюнча бизде 2015-жылы ал лицензиялык руксат берүү мыйзамы бар. Ошондо жазылсын деп, мисалы экономика министрлери дагы ошого макул, ошол жерде болсун. Андан тышкары чыкпаш керек. Билим берүү министрлиги жана жоболор менен чыгарып коюп, көп учурларда алар жанагы жемкорлуктун күчөйтүп турган мыйзам эме жоболорду алып калып атпайбы, ошолор жок кылсын деп, бир эле жобо болсун деп, ошондой жемкорлукка каршы мыйзам болсун. Экинчиден жанагы ошол жерде болгон беренелер билим берүү системабыз натыйжалуу болсун деген. Эки баалуулуктар менен, призма менен карап ишке чыгыш керекпиз да. Эгерде ошону алып алсак, андан тышкары бул билим берүү системаны өзгөртүш керек. Ушул жерден сизге суроо бергим келип атат да, жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, коррупциялык схемалар байкалган депчи. Тагыраак айтып өтсөңүз, кандай учурларда коррупциялык схемалар байкалып атат? Бул жерде мына билим берүү система, жөн эле билим берүү системада иштегендерден эмес. Мисалы рухсат турганда ошол эле өрт МЧСтен рухсат берген, өрт боюнча, санитардык гигиеналар боюнча. Ошол жерден алар дагы мындай жейт да, ар бир ишканага келип эле силердин мына эмеңер имаратыңар туура эмес депчи. Ошондой. Анан рухсат берүү билим берүү жактына токтотуп. Билим берүү жактан, эгерде аяктан рухсат болбосо, алардын өзүнүн требованиялары бар. Мисалычы көп учурларда. Анан бул жерде ким кепилдик бере алат? Ошо параны, акчаны билим берүү системада иштеп аткан кызматкерлерге береби, бербейби деген сөз болуп атат да. Ошон үчүн жемкорлукту күрөш аларды кармап отургус эмес. Ал ошондой шартты жок кылыш керек да. Мыйзамда
эң жөнөкөй текшерилгенге оңой болуш керек. Мисалы бир эле стандарт боюнча бир балага 2,5 квадраттык метр керек. Азыр 3 кылып коюшуптур жобо боюнча. Бу каяктан тапты да? Жакшы агай, Токтобүбү айым, биз ушул билим берүү системасындагы жемкорлук боюнча сөз кылып атпайбызбы? Биз канткенде ушул системадагы жемкорлукту жок кылып мындай жеңе алабыз? Бул өтө абдан катуу суроолордун бири деп айтсам болот. Себеби жемкорлуктун башында ким турат? Бул адам фактору турат да. Демек, эң биринчи адам факторунун ошол кайсы бир мындай макулдашылуучу же болбосо уруксаат берилүүчү ушундай болгон маселелер болгон жерде адам факторун өтө минималдаштырыш керек да. Мына ошол адам фактору минималдашкан учурда бул коррупциялык жемкорлук маселеси ошончолук азаят, төмөндөйт дегенди түшүндүрөт да. Мисалы ошол эле азыр биз талкуулап аткан мектеп жетекчилерин конкурстук негизде дайындоо дегенде ошол адам факторун эң минималдаштырып атат. Биринчиден документиңди тапшырганда, экинчи тестке өткөндө жыйынтыгы моменталдуу турда чыгып атат. Аны сен күтүп эртең же бүрсү күнү дебейсиң. Ошол кандай жооп берсең, өзүңдүн берген жообуңа чарша ошо результатыңды алып атасың. Эч кандай адам фактору аралашып, аны оңдоп коюп же болбосо кошуп коюп деген маселе жок. Мына ушундай болгон кадамдардын негизинде адам факторун канчалык азайтсак, ошончолук коррупциялык жана жемкөрчүлүк маселеси минималдашат. Ушул жерден суроо узаткым келип атат да. Мисалы, мектеп директорлорунун ошол конкурстун жыйынтыгы менен аныкталып алынат деп атпайбы? Анан конкурс таза өтөт дегенге кепилдик барбы? Мисалы үчүн мен мына Таласта өткөн конкурстун жыйынтыгын көрдүк. Эми буюрса алдыда конкурстук маселелердин баары алдыда турат. Биз деген баштай эле нерсеге биз алдын ала эле ошого силер кепилдик бере аласыңарбы же болбосо ошол таза өтөбү деп мындай кооптонуу сезимдер көбүрөөк болуп атат да, коомчулуктачы. Бирок бүгүнкү күндө мына Таласта өткөндү мен Фейсбуктан дагы башка социалдык баракчалардан окудум. Катышуучулар таза, эч кандай адам фактору жок, результатын ошол моментте чыгып, колуна алып, эч кандай мындай бирөөдөн сени өткөрүп коем же болбосо жардам берип коем деген маселе болбогонун айтып атат. Демек, булдан ушундай алгачкы биринчи өткөн нерседен мен өзүмө ошондой жыйынтык чыгарып атам. Таза, объективдүү өтүп жатат. Жакшы агай, негизи ушул 5 жыл мөөнөттө тандалат деп атпайбы? Анан өткөндө нааразы болгондор дагы митингге чыгышты да. Анан 5 жылдык мөөнөт бул аз эмеспи? Себеби 5 жылдык мөөнөт аз болуп калат деп айткан пикирлер да болуп атпайбы? Мен түшүнөтөм. Бир жерде мындай болуп атат да, баягы коом бир жакта жанагы өзгөрүүлөр билим берүү системага нааразы болуп келген да. Ошонун ичинде жетекчилер менен дагы көп, мисалы айыл жергесинде көп мектептерде карасаң, ошо стандарт деле карабайт эптеп бүтүрүп аякта баягы совет бийлиги жетпейт дегенде дагы бар да. Ар кандай негизги мектепте эң мындай ключевой киши бул мугалим. Мугалимге талап койгон киши бул жетекчи. Эгерде жакшы жетекчи болсо, жакшы мугалимдер болот. Эгерде жетекчи ошо мугалимдер парокорлук кандай бир жетишпеген, билими жок мугалим болсо, же жетекчи болсо, ошондой мугалимдер да болот да. Демек, ошо бири-бири менен байланыштуу. Эми жетекчини тандоо боюнча. Эми мен айтат элем, буга чейин кантип директорлорду тандап ордуна алып келчүлөр. Суроо жаратат да. Биз уккандай эми бу далил жок. Бир жылкы же болбосо акча пара берип, шаарда мектепте, гимназияларда $10,000 кем эмес
акча берет деп да угуп жүрдүк. Мисалы эми далил жок да, бирок аны эч ким жок дагы деп жокко чыгара албайт да. Анткени мен бул гипотезалардын бири. Бирок ошондой болуп келген. Бизде мектеп директорлору дагы камалып отуруп болгон биздин учурлардачы, шаардык мектептер жана башка айыл мектептерде ошо жемкорлук менен кармалып, керек болсо ошол жакта арактарды ичип мектептин ичиндечи ошондой терс жакты директорлорду билебиз да. Эми ошону тандап келгенде мурдакы система кепилдик бере алабы, жок. Мурдакы система менен жаңы директорлорду тиги ордуна коюп болобу, болбойт. Ошон үчүн өзгөрүүлөр керек болот. Албетте ар бир бул кадам болуп аткан. Буну колдош керек. Бул жерде ушул системаны өзгөртүү болуп атпайбы? Анан мисалы буга чейин иштеп келген 15-20 жыл иштеп келген директорлор бар экен да. Алар мисалы бул конкурска катышууга мүмкүнчүлүк түзүлбөдү аларгачы. Анан бул конкурстан өтүп кетсе мисалы, анан аларга иштөөгө мындай мүмкүнчүлүк түзүлөбү? Кандай болот ал жагы? Мисалы бир мектепте 20 жыл иштеген директор кайрадан эле конкурстан өтүп кетсе, кандай болот бул жагы? Бул жерде сөзсүз түрдө ошол мектепти өнүктүрүү программасы дегенде иштеп чыгат ошол мектеп директору. Балким ал 20 жылды отурду, балким ал жакшы директор болду, же болбосо орто заар директор болду, же начар директор болду да. Эгерде ал конкурстун талабы менен өттү дейли, ошол 3 категориядагы да, мыктысы андан ары өзүнүн программасын иштеп чыгып, мыкты дагы эле алып кете берет деген ишеним бар. Ал эми ошол эле начар иштеп аткан мектептин директору эгерде конкурстан өтсө, эгерде жанагы мектебин өнүктүрүү программасын эгерде ишке ашыра албаса, себеби бул маселе бар да, аккредитация, аттестация деген маселе бар мектептерде. Ошону дагы азыр система боюнча мындай онлайн жылыга окуучулар билим деңгээлин текшерип туруу деген маселеси азыр каралып атат да Билим берүү министрлигинде. Себеби баягы мектептин директору барып эле отурбастан билим сапаттын, ошол мектепте билим сапатын өнүктүрүүнүн үстүндө иштеш керек. Канчалык ал результатты жакшы алып келсе, демек ал өзүнүн мектебинин жакшы иштеген жетекчиси катары бааланат. Ал эми эгерде результаты мына биринчи жылы стартовый киргенде результаты момундай, эмки жылы 2 жыл, 3 жылда результат болбой төмөндөсө, демек аны 5 жылда күтүүнүн кажети барбы деген суроо туулат да. Андай директорлорду кармоонун эч кажети жок. Аны ким алып салат? 5 жылга берилип атпайбы? Алып салган укугу болобу министрдин? Алгачкы биринчи мына азыр мына ушунун үстүндө иштеп атат. Автоматташтырылган тесттерден өтүп туруу. Демек ошол бул деген критерий болот. Эң негизги критерийлердин бири болот да. 1 жылда бир өтүп турабы ошондо? 1 жылда бир окуучулар ошондой система. Азыр мына ушул маселе да каралып атат. Эгерде ушул маселе болуп калса, мен ойлоп атам да, бул сөзсүз түрдө мугалимдерди дагы, мектептин жетекчилерин дагы кандайдыр бир деңгээлде баягы силкинтип, иштөөнүн үстүндө, сапаттын иштөөнүн үстүндө аракеттер болот деген ойдомун. Мен кичине буга макул эмесмин. Анткени мен бул ошо эң ийгиликтүү мектептин баалоо боюнчачы критерий менен караганда бул бир эле. Анан мындай да, ар бир бирок өтө маанилүү. Мектеп деген эмне? Мектеп деген кандай, социалдыкпы же экономикалыкпы структура? Мектеп бул социалдык. Маданияттын ишке ашырган институт болот да, мектеп бул социалдык. Эми карагыла. Эгерде биз жанагы стандарт боюнчачы ага эч качан жетишпейт. Эртең эле 3 жыл өтөт, ошо мектеп директорлорунун баарын кайта алмаштырыш керек. Анткени мен бизде стандарттар, окуу стандарттары предмет боюнча аябай татаалдашкан. Мисалы педагогиканын эмесин принциптерин бузулган. Мисалы дүйнө жүзүндө педагогикада бар. Аз маалымат билүү, бирок өмүр бою билем деген принцип болот да. Кичинекей маалымат, бирок аны
3 мисалы эмени билем, формуланы билем, бирок өмүр бою аны билем. Өлгөнгө чейин мен аны жаттап айтып берем. Же химический формуланы айтып бере алам. Мисалычы, аз билем, бирок көпкө билем. Эгерде бизде стандартта же болбосо көп билем, а эртең унутам. Бизде мына мектептин стандарты көп билем, эртең унутуп калышат. Сиз дифференциалдык уравненияны билбейсиз азыр. Мен билбейм, сиз билбейсиз. Биз аны окуганбыз мектептин стандартын. Демек, ар бир мектептин стандарты минималдаштырыш керекпиз. Мисалы, башталгыч класста биз өз убагында бир теңдемени 5-класста, башталгыч эмес, 5-класста окуганбыз. Агай, бул жактан дагы бир маселе жаралып атат да, мындай маселе. Мисалы, директор 15-20 жыл болуп келген директор кайра өтүп кетсе, конкурстанчы, анан ал кайра эле директор болуп келет да. Ал ошол эле система кайра калып калбайбы деген маселе да жаралбайт. Койбойт да бул жерден. Мисалы, ал директорду балким ротация жолу менен башка мектепке кетириш керек беле? Конкурска конкреттүү, конкурстун талабында жазылып турат да, конкреттүү мектепке, ошол мектепке, ал параллельно дагы башка мектепке деп койбойт да. Ошол мектепке конкурска катышып атат. Демек, бул жерде мониторинг, тест, дагы башка маселелер аркылуу ошол мектептин жетекчисинин ишмердүүлүгү дайыма ошол райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрү көзөмөлгө алыш керек бул маселени. Ала албайт да. Эми жазып албайт деп азыр айтпашыбыз керек. Азыр мына жаңы талаптарга ылайык алар дагы жоопкерчиликти сезиш керек. Райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары. Себеби баягы мен конкурстан өтүп келдим, мен болду, мен 5 жыл жыргап отура берем деген маселе жок ал жерде. Сөзсүз түрдө билим сапаты жылыга текшерилет. Мектебине кандай өзгөрүүлөр ошол өзүнүн программасы түзгөн, өзү аны дагы таңгуулап сен мондай кыл дебейт. Өзү ошол мектептин жетекчиси ушул мектепти өнүктүрүш үчүн кандай өнүктүрүү программасын түзөм деп ошонун үстүндөн иштейт. Жакшы, дагы экинчи маселе болуп атат да бул билим берүү системасындачы. Кече жакында эле ушу жогорку окуу жайларга кабыл алуунун жаңы тартиби күчүнө кирбедиби? Ал тартипке ылайык ушу абитуриенттерди жогорку окуу жайларга кабыл алуу 2 жолу өткөрүлөт деди, жазында, анан кышында. Бул боюнча кандай пикирдесиздер? Эмне үчүн мындай талап жаралды? Эми бул дүйнө жүзүндө практикант мен. Мисалы, сырттан келген ар бир өлкөдө жана окуу аяктоо жылдары, башталуу жылдары ар кандай да. Керек болсо бир эле мамлекеттерде ар бир мектептин дагы өздөрүнүн аяктоосу башталышы ар кандай. Бул дүйнө жүзүндө. Бизде болсо баягы көрүнүп калганбыз, ошо майда бүтүш керек, июнда экзамендер болот, анан жайында барып тапшырат деп ошо көрүнүп калганбыз. Жайында ремонттор жүргүзөт деп, бирок алдыга бул кадам болуп атат да. Эгерде кандай бир жанагы сырттан келген башка мамлекет системасы менен аякта, мисалы, Германияда августта башталат, мисалы, кээ бир жерлеринде, мындай штаттарында, мисалы, Америкада башка, Кореяда башка, Япония ар бир мындай аралашып турат. Эгерде ошондой ошо сырттан келген, мен ойлоп атам, сырттан келген же биздин жарандарга ошондой шарт берди. Бирок эми бул келечекке да мындай кадам. Кадыр баягы анткени мен эгерде биз академиялык же жанагындай окуу процессин мындай эркиндик берсек, андан мүмкүн ошондо болот да. Кадыр бул мен ойлойм мындай анын деле эми бир кандай бир пайыздар болушу мүмкүн, 5%, 2% ошо жетишпей калгандар барып окуйт. Бирок аны ошо жогорку окуу жайлары кантип камсыз кылат? Эгерде аларда анда ошо мисалы дүйнө жүзүндө жана университетте жогорку окуу жайлар алар токтобой иштей берет. Жана бизде жайында ремонт кылып анан практика кылып анан мугалимдер отпускага кетип же болбосо иштегендер иштеп калбайт. Аякта жылып жүрө берет да. Кредиттик система менен эле жыл боюнчачы иштей берет. Мындай отпуска же каникул деген жок да. Анткени ар бирөө каникул болсо чыгып кете берет, калгандары окуй берет да. Мындай процесс токтобой жүргүзөт. Ошол үчүн да.
Анан эми мен сизге мына айтып аткан ушу мектептен эмесин суроосун аягына чыгарсак, анткени мен мисалы айтылбаган сөздөр калып атат менде. Мисалы жанагы конкурстар же олимпиада жалпы тесттер болобу, мындай катышып аткандачы бул бир эле критерия жанагы директордун бизде ошону да кармап отурушпайбы? Анан аякта окуганда чемпиондордун мектептери болуп атпайбы, гимназия. Мындайча айтканда жөнөкөй мектептерден Сапат, билимкана жана гимназиялар каймактарын чогултуп алышат. Барып экзамен кылышат, анан айтышат, жакшы окуйт экенсиң, сиз скидка менен беребиз, же болбосо деп ошо жөнөкөй мындай мектептерди баарын тартып алат да, анан аякта мисалы ошол эле гимназия, мисалы мен деле туугандарым бар, английский гимназияны бүткөндөр кошумча англисче окуп атышат. Мисалы да, ошо жерде ошо физика, математика кошумча сабактар бар. Эгерде баягы жетпесе, ошончо кошумча окуйт да, анан ушундай бул деле анан биз деле билебиз, ошо мыкты алтын тамгага келгенде, ошо алтын тамга менен окугандар биздин алтын тамганы өтпөй жаткандар бар. Керек болсо 2 математикадан алгандар бар да. Демек бул көрсөткүч, бир эле көрсөткүч. Аны менен биз мектептин жана жетекчинин жетишкенин сынга албаш керекпиз да. Андан тышкары мисалы жалпы мектептин окуучулардын деңгээли. Мисалы бизде деликвентный балдар бар да, мындай татаал балдар бар. Окууга барбай калган, деги эле социалдык жаман начар жашаган балдар бар. Ошолордун окуу деңгээлин бир кандай бир жана мектептин директору көтөрөм деген милдетти алыш керек. Мисалы депрессивный райондор бар. Аяктачы мисалы бизде мына мигранттар дордойдун тегеректегири, аларга башкача талап болуш керек. Алар жана биздин стандарттын эч качан жетишпейт. Анда эртең эле айтып атпайм, жана кайта директорлорду алмашасыңар, анан билим берүү министри кайта сынга алабыз да. Ошон үчүн болбош үчүн бул бир. Андан тышкары мисалы класста 1 класс менен 11 класста толук окудубу? Кетип калгандар кандай болду? Же болбосо мектепке барабы, барбайбы? Ошо да критерия. Мисалы жогорку класстарда көбүнчө айыл жергесинде окубайт. Числится эме боюнчачы. Ошо деңгээлдерин караш керек. Андан тышкары бизде инклюзивный балдар бар. Ошолор канча пайыз окуйт, анын окуу деңгээли кандай өстү. Ошону да караш керекпиз да. Андан тышкары жана ата-энелерден эле чогулткан акча эмес, кошумча фандрейзинг деп коет. Өзү проект жазып, долбоорлорду алып келип, кандай бир ошо туалет, даратканаларды ичке киргизип, ошондой чарбалык жана башка критериялар толтура, ошолор менен анан жыйынтык кылыш керекпиз. Албетте мен сиз менен макул болом, окуу жыйынтыгы баалоо жагынанчы бул маанилүү, бирок аны дифференциалдуу алыш керекпиз. Жакшы агай, Токтобүбү айым, сизге акыркы суроону узатайын, ошону менен талкууну жыйынтыктайлы. Жогоруда айтып кетпедикпи ушул жогорку окуу жайларга тапшыруу боюнчачы? Бул боюнча сиз кандай пикирдесиз? Ошондо жалпы республикалык тестирлөөдөн 2 жолу өтүп калабы же кандай болот? Жок, өкмөттүн токтомунда дагы бул жазылган. Кышкы тапшыруу учурунда ошол жылы өткөн жана ОРТнын тесттин жыйынтыгын кабыл алат деп жазылып, так жазылып көрсөтүлгөн да. Эми Алмаз мырза дагы айтып өтпөдү, дүйнөлүк алкакта бул система тынымсыз жүрүп туруш керек. Себеби биз Кыргызстан өзүбүздүн эле Кыргызстандын бүтүрүүчүлөрүнө эмес, биз дүйнөлүк башка өлкөлөр үчүн дагы билим берүү, башкача айтканда жогорку профессионалдык билим берүү багытында иш алып барышыбыз керек. Бул биринчиден ошол эле жогорку окуу жайлардын конкурентоспособность деп атпайбызбы, ошонусун жогорулатат. Дүйнөлүк жанагы алдыңкы топ
вуздардын катарына кошууга жана кадамдарды жасоого мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Ошондуктан биз өзүбүздүн эле обучулоону эле өзүбүздүн эле Кыргызстандын бүтүрүүчүлөрүн эмес, дүйнөдөгү башка дагы каалоочуларды камтууга мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек. Мына ушуга бул дагы бир чоң көмөк көрсөтүүчү мындай жолдордун бири деп айтсак. Жакшы, урматтуу катышуучулар, убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Ушуну менен биздин талкуу берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова болдум. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.